Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздын үйүндө кой союлуп калды дейт. Анан койду таратып ийиптир. Пайгамбарыбыз далын жакшы көргөн экен. Анан бир эле далысы калыптыр да, калганын таратып бергенде анан эмне калды десе, сурашканда айтышкан экен, далыдан башка эч нерсе калбады дейт экен. Мына ошондон пайгамбарыбыз айткан экен, бакия куллаха гойра катифа деген. Бир гана далы калды десе, жок, тескерисинче баары бизде калды. Бир далыдан башка деген экен да. Мындайча айтканда ошонун сообун айтып атат. Анын берекесин пайгамбарыбыз айтып атат. Башка бир хадистерде келет, пайгамбарыбыз ушундай жоомарт болгон, үйүндө эч нерсе турбайт эле дейт. Сураган адамга жардамды бере берчи эле дейт. Эгер бир акча болуп калса, же бирнемелер түшүп калса, келип калса, ошол 2 күндөн ашпайт эле дейт. Ошону таратып, муктаждарга жардам берет эле дейт. Мына ошол пайгамбардын о хадиси деле, мына ошол пайгамбарыбыздын жоомарт берешет экендигине далил. Чынында да карасак, үйдө бир эле далы калды. А бирок анын моралдык жагы, сооптук жагынан койдун бардыгы үйдө калды, далдан башка деген сөз чыгат.